Расмий маалыматтарга таянсак, 2020 облуста төрөткө байланыштуу энелердин өлүмүнүн 3 учуру катталган. Мунун бирөө аз кандуулуктан жабыркаган эне болгон. Ошондой эле ымыркайлардын өлүмүнүн 72-си аныкталып, былтыркыга салыштырмалуу 15%га өскөн. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына үй бүлөдөгү туура эмес тамактануу жана маалыматтын жетишсиздиги дешет адистер. Өзүңүздөр билип аткандай, кийинки кезде ушу азыктануунун сапатын жогорулатуу абдан бир эң орчундуу тамактануунун маселелери бир негизги маселелердин бири болуп саналып атат. Төмөндөгү айткан буюспай калуучулуктун, аскандуулуктун келип чыгышынын жана ушу биздин Кыргызстанда көп кездешип аткан бирден бир фактору бул тамактануу болуп саналат. Айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоорунун 3-чү компоненти мына ушул багытта 3 жылдан ашуун убакыттан бери жерлерде иш алып барышат. Ага 5 жашка чейинки балдар, 12ден 17 жашка чейинки өспүрүм кыздар жана 18ден 49 жашка чейинки аялдар тартылат. Негизги максат республиканын 60 айыл аймагындагы медициналык, социалдык кызматкерлердин жана ыктыярчылардын калк арасында туура тамактануу боюнча жеткиликтүү маалыматтарды таратуусуна көмөк көрсөтүү. Бүгүнкү күндө эки багытта иштеп атабыз. Биринчи багытыбыз медицина кызматкерлеринин потенциалын, билимин жогорулат. Андан сырткары экинчи максатыбыз ушу биздин тамактануу көйгөйлөрүн ар бир кожолукка чейин айтып бериш керек болуп атат да. Кожолуктарга чейин жеткириш керек болуп атат. Ал үчүн биз Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери ассоциациясы менен келишим түзүп, бүгүнкү күндө ушул айылдык ден соолук комитеттери аркылуу иш-чараларыбызды жүргүзүп атабыз. Нарын облусу боюнча долбоорго суу пайдалануучулар ассоциациясы бар 10 айыл аймак тартылган. Айылдык ден соолук комитеттери менен биргеликте эмчектеги жана эрте жаштагы балдардын тамактануусу, тамак аш азыктарын үй шартында коопсуз сактоо, үй бүлө мүчөлөрүнө гигиена жана санитария боюнча маалыматтар берилүүдө. Долбоордун мүчөлөрүнүн айтымында ковид пандемиясы туура тамактануунун зарылдыгын тастыктады. Андыктан оорудан алыс болууну каалаган адам эң ириде азык-түлүк коопсуздугуна кам көрүүсү керек дешет алар. Айыл жергесинде ушу азыркы учурда туура тамактануу коронавирус учурунда өзгөчө билинип жатат. Туура тамактануу бул иммунитетке таасирин берет. Ушу тамактануу негизги эң чоң маселе. Биздин волонтерлор, биздин активисттер ушу айылдарга барып, атайын ошол жакта топтолгон жаамат арасында семинарларды өтөт. Ушул тамактануу боюнча, анемиянын алдын алуу боюнча, үй бүлө кандай ар түрдүү тамактаныш керек, туура колду кандай жууш керек, кандай санитария гигиенаны сакташ керек, ушундай маселелерди көтөрүп семинар өткөзүшөт. Кочкор районунун Бугучу айылынын тургуну Дамира Бейшеева аталган долбоордун ыктыярчысы. Айтымында учурда жаш балдардын арасында түрлүү оорулардын болушуна химиялык кошулмалуу азыктарды көп пайдалануу башкы себеп. Андыктан каарманыбыз жана аны менен бирге иштешкендер алардын ордун экологиялык жактан таза азыктарга алмаштыруу керектигин эскертишет. Негизи эле биздин айылдын көйгөйү ушул зыяндуу тамак ашты көбүрөөк колдонушчу да. Ошол зыяндуу тамак аштарды кыскартуу максатында биз ошол кайсыл тамакты кайсыга алмаштыруу керек экенин сунуштап, негизи жакшы жыйынтыкка жеттик десек болот. Маалымат иретинде айтсак, айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоору өлкөнүн бардык облустарын камтып 3 компоненттен турат. Биринчиси алыскы аймактардагы ирригация жана дренаждык инфраструктураны жакшыртуу. Экинчи компонент айыл чарбалык кеңештерди берүү кызматтары жана 3-чү компонент азыктануунун сапатын жогорулатуу боюнча чаралар. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланууда. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары.